Негизи тилди үйрөнүүдө мен айтып кетер элем, биринчи өзүнүн каалоосу. Ал эми биз мына жакшы бир ыкманы иштеп чыктык. Ал эми ал ыкма кандайдыр бир деңгээлде, мисалы бир 60% өлчөмдө жардам берсе, адамдан 40% өлчөмдө аракет талап кылынат да. Ошол сыңарында эле биринчи аракет керек. Аракеттин үстүндө иштеш керек деп ойлойм. Азыр интернет айдыңында деле көптөгөн неме бар да, баягы сайттар бар тилди үйрөнүү. Негизи англис тили бул убакытты талап кылат. Бардык эле тилдер убакыт талап кылат. Ошол себептен баягы алдагандын туура эмес деп ойлойм. Орточо эсеп менен жарым жыл талап кылынат да. Күнүнө 85% практика, анан мнемотехника деген неме метод бар. Бул ыкманын негизинде баягы балдар сөздү үйрөнүшөт. Мисалы, муштум деген сөздү англис тилинде fist деп айтат да. Анан бул алаканга фисташкини салып, анан мыжыйт да, мыжыганда муштум пайда болуп атат да. А ошо фисташки баягы немеде, баягы шилтеме болуп берет да. Анан бала фисташки, фист деп эсинде калып калат мисалы. Өзүңө мотивация сөзсүз түрдө болуш керек тил үйрөнүп атканда. Мисалы, тилди үйрөнгөндө, мисалы бир балага Microsoft компаниясында же Google компаниясында, Facebook корпорациясында иштегенге аракети бар да, көңүлү бар. Анан ошону көңүл кылып, ошол жакка үгүттөп тилди үйрөнсө болот да, мисалы. Андан сырткары тилди үйрөнүүгө жөн эле мисал, китепти окуп атканда орусча эмес, мисал көпчүлүк дүйнөлүк масштабтагы жанагы эң көп сатылган, эң маанилүү китептердин баары англис тилинде чыгат да. Алар орус тилине которулуш үчүн бир 5 айга чейин кетет да. Ал эми китеп жаңыдан чыкканда сыясы бургай эле деп окуйм десе, анда мен англис тилинде китептерди окуганга чакырам. Анын үчүн англис тилин окуш керек. Ошол чоң бир мотивация. Негизи балага менин оюмча чектөө деле жок. Себептен де баланы канчалык деңгээлде мындай потенциалын ачууга мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы, Samsung компаниясынын негиздөөчүсү 3 жашка чейинки кеч деген китепти иштеп чыкты да. Бул китептин максаты ошол бала 3 жашка чейин потенциал ачылат деген нерсе бар да. Анан ошол сыңарында эле баягы балдарга тилди үйрөтүү кичинекей кезинен эле деп ойлойм да. Негизи тилди үйрөнүү мындай татаалдаштырбаш керек тилди үйрөнүү. Анткени баягы тилди канчалык татаалдаштырсаң, баягы мээ ошого чектөө коюп коет да. Анан ошол себептен мындай тилди үйрөнүп атканда оңой үйрөнүш керек. Бизде деле мисалы тилди үйрөнүп атканда бир искусство катары карайбыз да. Анткени баягы канчалык татаалдасаң, мээ ошону камтып алат. Анан ошол себептен баарын айтып кетем, тилди үйрөнүү оңой, болгону ошол кызыгуу керек. Баштан эле мээге чектөө койбош керек. Мисалы жанагы Джон Кеханын Подсознание деген китебин сунуш кылам бардыгына. Ошол китепте жазылат да, баягы адам көп нерсени кыла алат. Бирок көпчүлүк адамдар өзүнө чектөө коюунун натыйжасында көп нерседен артта калат дейт да. Ошол себептен чектөө койбогула. Тил үйрөнүүдө үйдө менде азыркыга чейин мен да тилди бекемдейм. Себептен де баягы сөздөрдү жазып коймой барып, муздаткычтын жанына, эшикке кире бериштин жанына, күзгүнүн жанына ар кандай сөздөрдү жазып, ошол жака илип коем. Анан күнүгө көрөм, күнүм эсимде калат, ал топ деңгээлге чыгат да. Унутпайм. Ошону сунуш кылам. Анан китепти окуп атканда түшүнбөшүм мүмкүн да. Анан ошо түшүнбөгөн сөздөрдүн баарын биринчи окуйм китепти. Түшүнбөгөн орусча деле, кыргызча деле, англисче деле ошондой түшүнбөгөн сөздөрүмдү нот кылып блокнотко жазып коем. Анан баарын окуп чыккандан сөздөрдүн баарын тизмектейм да, аны баарын кайра которуп чыгам өзүм. Андан кийин кайра экинчи жолу окуйм, анан толук кандуу түшүнөм да. Анан дагы үчүнчү жолу окуйм, анан анализдейм. Төртүнчү жолу окуйм, анан мен уже бир чоң бир деңгээлге чыгам да. Ошондуктан китепти бир жолу эле окуп койбой, көбүрөөк неметкиле да, ошол лайфхак катарында ошону сунуш кылам. Негизи эле эң алгач ошол өзүбүздүн тарыхыбызды билишибиз керек да. Бүгүн тарыхыбызды билбесек, эртеңки келечек бүдөңүк да. Ошондуктан биринчи эле Манас Семетей Сейтектин үч илтигин сунуш кылам.
себептен Манас атабыз бул мамлекетти түптөгөн адам, кыргыз деген калкты. Ал эми Семетей ошону улантып кеткен атабызчы. Семетей чоң бир дипломат болгон. Ошонун үчилтигин сунуш кылам. Андан сырткары өзүм көбүнчө азыркы тапта бизнес башкаруу жаатында көбүрөөк китептерди окуйм. Ишкердин 45 татуировкасы деген китепти сунуш кылам. Андан сырткары Бодо Шефердин китептерин сунуш кылам. Дейл Карнегинин китептерин сунуш кылам. Бул бир эле китеп менен чектелип калгым келбейт атат да. Брайан Трейсинин китептерин сунуш кылам. Анан Тони Роббинстин китептерин сунуш кылам. Анан негизи эле балдарга айтып кетерим, кыргыз адабиятынын классикасын окугула. Мектеп окуучуларына да айтып кетем, анткени мисалы Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын чыгармалары да абдан жагат. Касымалы Жантошевдики да абдан жакшы. Биздики азыркы тапта сөз түрдө Чыңгыз атабыздын китептерин окушубуз керек, бирок ошону менен эле чектелип калгандай көрүнөт да. Биздин чоң классиктерибиз бар, ошолорду сыйлайын. Анан Алыкул Осмоновдун ырларында маңызы көп, анан Эсенинин китептерин. Урматтуу биздин жаштар, мен сиздер менен чын жүрөктөн сыймыктанам. Себептен аракетчил жаштар көп азыркы тапта. Эң алгач ошол өзүңөрдүн потенциалыңарга, өзүңөрдүн күчүңөргө ишенгиле. Эң биринчиден ийгиликтин ачкычын айтып кетем. Ийгиликтин ачкычы бул бизди жараткан Алла Таала. Көпчүлүк ийгиликтүү адамдардын бардыгы тең ошол Алла Таалага ишенип, ошонун натыйжасында алар көптөгөн баскычтарды басып өтүшөт. Андан сырткары билим бул күч. Себептен бизде азыр Кыргызстанда көпчүлүк адамдар айтышат, Кыргызстандын аянт аябай кичинекей мамлекет депчи. Ошол сыңарында эле мен чоң бир мисал берем. Кыргызстан кичинекей мамлекет эмес. Азербайжан, Грузия, Арменияны кошкондо дагы бир Кыргызстан чыкпайт да. Аны менен катары эле ошол Сингапурду да айтып кетем. Мисалы Сингапур дүйнө жүзүндөгү бир мамлекет, анан бир шаар да. Анын аянты ошо Чүй областы Сары өзөнүнөн да кичинекей да. Ошондуктан бардык биздин баягы жаштарга айтып кетерим, биздин потенциалыбыз абдан чоң. Анын үчүн биз билим алышыбыз керек. Жакшы билим алсак, өлкөгө салым кошобуз. Анан ошону менен катары эле көбүрөөк ошо денибизди чыңдайлы, анан көбүрөөк күнүгө китеп окуйлу. Китеп окуганда мен сиздерге сунуш күнүнө 3 барактан баштагыла, анан мүмкүн болсо 300 баракка чейин жеткиргиле. Барыңарга ийгилик.